Мен түшүнбөгөн нерсе бар да. Сиздер да түшүнбөсөңүз керек. Машинанын арткы терезесин, арткы эшигинин терезелерин караңгылатуу уруксат кеңирчи. Эч кандай акча албайт биздин Кыргызстаныбызда. Анан алдыңкы терезени караңгылаткан запрещен, тыюу салынат, алдыңкыны тыюу салынат. Эми алдыңкыны караңгылатып атсаң, түнү көрбөй калышы мүмкүн. Бул коопсуздук эрежеси үчүн бул тыюу салынган, бул туура эле нерсе. Буга акылым жетет. Бирок алдыңкы терезе тыюу салынган, 20 000 сомго чейин штрафы бар. Бирок акчасын төлөп койсоң, тонировканын уруксатын алсаң, бул эч кандай мыйзам бузуу болбой калат, кылмыш болбой калат да. Ошондо да эгер акча төлөп койсо, ошондо коопсуздук эрежеси жакшы болуп калабы? Пул төлөп койгондон кийин мындай авария болбой калабы? Түшүнбөйм да. Билбейм да ушул неге ушундай экенинчи. Сиздер да билсеңиздер, мында комментарийга жазып айтыңыздарчы. Азыр мына февраль айына атайын РЭО арзандатты, 50 000 сом эмес, 1 жылгачы 25 000 сом кылып койду. Мына алдыңкы терезени 3 жылга тонировкасы 100 000 сом, эгер 1 жылга болсо 50 000 сом ошондой да. Быйыл 1 жылга мына февралдын башынан баштап аягына чейин ошондой койгон. Алдыңкы терезени караңгылатыш 25 000 сом болуп калган. Ошондо суроо. 25 000 сом төлөп туруп алдын капкара кылып койсоң, ошондо коопсуз болуп калып, авария болбой калабы? Биз тынбай эле тонировкасын сыйырып эле стоянка кылып берет го. 25 000 сом төлөп койсо, анда эчтеке эмес болуп калат экен. Өткөндө бир жигит май кызматкери тоскон, токтоткон алдын караңгылатып алган экен. Келип тосуп сүйлөшкөнгө чейин түндүккө кирип туруп, уруксатын алып койгон. Келип түшүнбөй атат наркы май кызматкеричи. Сен азыр алдың десе, азыр алдым, бирок бар уруксаты десе, эчтеке кыла албай отурат. Ал дагы түшүнбөйт да. Же май кызматкери да түшүнбөйт, же эл түшүнбөйт, эң башкысы мен түшүнбөйм. Кандай дейсиздер, мынагы акча төлөсөң коопсуз болуп калат деген нерсегечи. Төлөбөсөң анда нарушение. Билбейм да, неге мындай болуп калат экен. Билгендер болсо бир сыра айтыңыздар, чогуу билип алайын.